Кудайдын чакырыгы. 22 март. Биз бири-бирибизге мындай деген сөздөрдү көп айтабыз. Кудайга жүрөк ооруларыңдын баарын алып кел. Кудайга көйгөйлөрүңдүн баарын айт. Ооруган жериңдин баарын Кудайдын алдына алып кел. Жана башка. Анан биз өзүбүздүн коркунучтарыбызды, стресстерибизди, ар кандай түшүнбөстүктөрүбүздү, ооруларыбызды, тынчсызданууларыбызды, эң караңгы күнөөлөрүбүздү алып Кудайдын алдына алып келип төгөбүз. Жашообузда талкаланып жаткандын баарын Кудайдын алдына алып келебиз. Ал бизди сүйгөн асмандагы атабыз болгондуктан анын баардыгын кабыл алат, кечирет, түшүнөт, сооротот. Бул албетте сонун, бул албетте туура. Бирок мен бир нерсе жөнүндө ойлонуп жүрөм. Эмнеге биз Кудайыбызга жалаң гана жаман нерселерибизди алып келебиз? Эмнеге биз ага эң баалуу нерсебизди, эң жакшы көргөн нерсебизди алып келбейбиз? Чындап келсек, өзүң ансыз деле кутулгуң келип жаткан нерселерди алып келип берүү оор эмес. Ал эми эң баалууңду, эң кымбатыңды Кудайдын алдына алып келүүчү. Өзүңдүн кыялдарыңды, даң тоолоруңду, карьераңды, каражатыңды анын алдына алып келип, Кудайым, мына, мунун баарын сенин алдыңа алып келдим. Сен каалагандай кыл, сен каалагандай колдон, кааласаң колдон, кааласаң сен каалагандай өзгөрт. Анткени мен үчүн сен эң баалуусуң дей алабызбы? Чынын айтсак, оңой эмес. Эмнеге? Анткени биз адамбыз. Албетте, эң жаманды кутулгубуз келген нерселердин баарын анын алдына оңой алып келебиз. А жашообузду ага кантип тапшырабыз? Мына, менин жашоом сенин колуңда. Каалаганыңдай колдон деп кантип айтабыз? Биз коркобуз. Бул менин кыялдарым да дейбиз. Ага берсек, биз өзүбүз куру калчудай сезебиз. Кудай биздин кыялдарыбызды, максаттарыбызды тебелеп, бир жакка жок кылчудай сезебиз. Бирок анын биз үчүн койгон пландары, биз жөнүндө ойлору, биз ойлогондон да кенен, биз күткөндөн да жакшы. Анын пландарына сен өзүң, сенин үй бүлөң, карьераң, кыялдарың баары кирет. Алардын баарына батасын бергиси келет. Бирок биз анын алдына алып келгендерибизге гана батасын бере алат.